Илгери Күкү деген кыз болуптур. Күкү бир күндө көп нерсени кылыш керек болчу. Бирок эч нерсеге жетишчү эмес. Эмне үчүн? Ошентип эртең менен саат чырылдады. Ой, мектепке барыш керек. Бирок көздөрүм өзүнөн өзү жабылып жатат. Деп Күкү андан ары уктап калды. Бир эле мүнөткө уктап калгандай, бирок сааттын жебелери алдыга өзүнөн өзү чуркап кеткендей. Уктап калыптырмын. Бети колду жууганга да жетишпейм. Деп Күкү үстөлдөгү нанды тиштеген боюнча китеп кабына дептерлерин тыга салып, мектепке шаша-буша чуркады. Эптеп коңгуроо болгондо кирип калганым жакшы болбодубу? Класс ынтымактуу болуп иштеп жатты. Күкү болсо уйкусурап араң отурду. Ошентип бир мезгилде сабак бүтүп калды. Көп нерсе кылса болот. Алдыда бир күн бар да. Бирок түшкү тамакты ичип алып эле Күкү короого ойногону чыкты. Анан ошентип ал ойногу чакта эле бат эле кеч кирип кетти. Анан кечки тамак убагы бүт үй бүлө чогулуп калышты. Күкү апасына жардам берген жок. Анын ордуна сыналгыны көрөйүн деп чечти. Ал тигил жактагы инисин да эстеген жок. Абей, ушунча кеч болуп кеттиби? Мен сабагымды аткарышым керек эле да. Деп Күкү сабактарын эптеп-септеп шаша-буша кыла баштады. Ой, уйкум келди. Бүгүн да эч нерсе кылганга жетишкен жокмун. Эптеп эле сабакты бүтүрдүм. Ошентип Күкү терең уйкуга кирди. Эртең менен машыгыш керек. Дагы эмне кылыш керек? Оба, жуунуп тамактаныш керек. Мектепке чейин курбулар менен сейилдөө абдан пайдалуу. Ошентип сабактар башталды. Күкү болсо бүгүн уйкусурабай абдан жакшы отурду. Демек, машыгуу ага жардам берди. Күкү түшкү тамакты ысытып жеди. Үй шыпырды. Андан кийин дүкөнгө барды. Саат 4-тө болсо ал үй тапшырмасын аткарды. Ал баардык иштерин бүтүрүп, эс салып, кечке чейин достору менен ойноду. Күкү болсо кечки тамак даярдоодо апасына жардам берди. Иниси менен кызыктуу китеп окуп, балдарга арналган берүүнү көрдү. Эми ошентип уктаганга даярданыш керек. Мына балдар, көрдүңөрбү? Силер дагы күн тартибиңерди иретке келтирсеңер, көп нерсеге жетишесиңер.